Кутман кечиңиздер менен эфирде күн серип маалымат программасы. Аны менен сиздерди Бишкектен мен Турсун Умар, ал эми Оштон Нуржамал Алымкулова тааныштырат. Алгач күндүн негизги темаларына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ошто 10 жылдан ашуун маңзат колдонуп азыр сергек жашоого кайткан Виталийдин арманы. Жалал-Абадта Атайын Хизбут Тахрир партиясына үгүттөгөн ар кандай китепчилер, дисктер жана курал табылды. Yok, hakkıyla yok. Hakkıyla yok. Yok eksizler. Yok. Hiç nerede yok. Eğerim okuyduğun hali yok. Парламент жол тоскондорду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Жолду бөгөө 24 сааттан ашса 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралат. Суяб Баласагы Невакет тарыхый шаар калдыктары ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине катталды. Түштүк калаада мектептин 1-классына кабыл алуу 5 августтан башталары айтылганы менен абройлуу делген мектептер эчек эле толуп калган. Радикал исламисттердин үгүттөөлөрү көйгөндүгүн өлкө башчы Атамбаев кечээ дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысын